Логарифмдерге киришүү сабагы. Логарифмдер деген булар эмнелер? Логарифм дегенде биз жалпак сөз менен айтканда мааниси эмне? Бул бир санды өзүнө канча жолу көбөйткөндө кийинки сан чыгат деген сөздүн мааниси. Мисалы, 2-ни канча жолу өзүнө көбөйткөндө 8 чыгат. 2-ни биз азыр карап көрөлү, мына. 2-ни 1, 2, 3 жолу көбөйтсөк, эмне чыгат? 8 чыгат. Демек, 2-ни мунун жообу эмне экен? Жообу 3 экен. 2-ни өзүнө 3 жолу көбөйткөндө 8 чыгат. Мына 3 жолу көбөйткөндө 8 чыкты. Демек, эмне муну математикалык жол менен жазганда, математика эмнени жакшы көрөт? Бир нерсени кыйындатканды жакшы көрөт. Албетте андай эмес, кыскартканды жакшы көрөт. Узун сөз менен жазгандын ордуна эмне дейт? Ошондо лог деген сөз бул эмне? Лог 2 8 деп жазылат. Бул деген эмне? 2-ни өзүнө канча жолу көбөйткөндө 8-ди берет деген суроо. Ушул жообу 3 болот. Мына ушуну биз эмне дейбиз? Логарифмалар ушул. Жөп жөнөкөй. 8-дин негизи 2 болгон логарифмасы канчага барабар? 8-дин негизи 2 болгон логарифмасы канчага барабар? 3-кө барабар. Же лог 2 8 канчага барабар? 3-кө барабар. Анткени 2-ни канча жолу көбөйтсөң 8-ди берет деген эле сөз. Мисалы дагы бир башка. Силер муну иштеп көргүлө. Лог 3 9 канчага барабар? Бул деген 3-тү өзүнө канча жолу көбөйтсөк 9-ду берет дейт. 3-тү 3-кө көбөйтсөк 9 болот. Демек 3-тү 1 жолу 2 жолу көбөйттүк. Мына 3 көбөйтүү 3 барабар 9. Ошондуктан бул 2 жолу көбөйтүлдү. Демек, лог 3 9 деген 2 экен. Мисалы, лог 2 16-ны тапкыла. 2-ни өзүнө канча жолу көбөйтсөк 16-ны берет. 1 жолу көбөйтсөк өзү эле болсо 2, 2 жолу көбөйтсөк 4, 3 жолу көбөйтсөк 8, 4 жолу көбөйтсөк 16. Демек, 2-нин өзүнө 4 жолу көбөйткөндө 16-ны берет экен. Так, менин ручкам өчүп калды. Мына. Демек, ушинтип иштелет. Дагы бир башка мисалдарды жазып көрөлү. Мисалы, эми муну өзүңөр иштеп көргүлө, видеону паузага коюп туруп. Лог 5 25 канча чыгат? Мисалы, лог 3 27 канча чыгат? Лог мисалы 2 32 канча чыгат? Лог 5 625 канча чыгат? Лог балким 9 81 канча чыгат? Силер буларды ошол жалпак сөз менен ойлонуп иштеп көргүлө, жообун чыгаргыла азыр, андан кийин мен жообун чыгарганда салыштырып көрөсүңөр. Албетте, бул абдан эле жөнөкөй суроолор деп ойлоймун, анткени силер предметтик тестти үйрөнүп атасыңар. Бул 5-тин канчанчы даражасы? 5-ти өзүнө канча жолу көбөйткөндө 25-ти берет? Албетте, 2 жолу көбөйткөндө 5-ти өзүнө 2 жолу көбөйткөндө 25-ти берет. 3-тү өзүнө 3 жолу көбөйтсөк 3 3 3 27 болот. 2-ни 1 жолу көбөйтсөк 2 4 8 16 32. Демек 5 жолу көбөйтүш керек экен. 5 625. 5-ти 1 жолу 5, 2 жолу 25, 3 жолу 125, 4 жолу 625. Демек мунун жообу 4 экен. 9-ду канча жолу өзүнө көбөйткөндө 81 болот. 2 жолу 9-ду 2 9-ду көбөйтсөң 81 болот. Ошондуктан бул жерде 2 деген нерсе чыгат. Эми кийинки сабактардан биз эң эле бир жөнөкөй эрежени алабыз. Андан кийинкисинде дагы көбүрөөк
9-10 жакын логарифманын эрежелери бар. Бул эрежелер логикалык жактан дагы түшүнүктүү эле болот. Ошол эрежелерди силер дептериңерге конспект кылып жазасыңар дагы. Анан логарифманы негизи бүттү деп койсо болот. Анткени бул эң эле жөнөкөй математикадагы темалардын бири. Болгону аты лог деп жазылып кичине адамды коркутушу мүмкүн, а бирок бул деген жөн эле бир сандын канча жолу өзүнө көбөйткөндө негиздеги санды, бул жердеги сан чыгат деген эле суроо.